Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базары жоқ каналы. Бүгін 9 август 2023 жыл. Мен сіздерге сатылықтан бір сатылушы үй көргөзмөкчүмүн. Биринчилеп бары жолун түшүндүрөй. Азыр мен турган жер туғандар Фрунзе трассасы жана Набережная көчөсүнүн кесилишинде турам. Ушул жерден сиздер Набережная көчөсү менен бир аз эле түштүктү карай жүрсөңүздөр, катардагы Набережная көчөсү 16-даректе сатылуучу үй жайгашкан. Так, дагы эмне маалыматы? Бул жерден түз бишек шаарына карай жүргөн маршруткалар бар. Бир аз жүрсөңүздөр бул жагы Часпик, буяк карай жүрсөңүздөр, бир аз жүрсөңүздөр бул жагы центр болуп калат анда. Шолкун центри. Эми бар калган маалымат сиздерге үйгө жетип берейин. Сиздер лайктан басып, өзүңүздөр комментарийга жазып, күн сайын сатылуучу үй, квартира, жер участок көргүңүздөр келсе, подписаться баскычын басып кетиңиздер. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгаштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү эң эле түндүк чек ара мынакей бул жерден башталат. Эң эле түштүк чек арасы бул жакта баштан дарбазасына чейин болуп калат. Жалпысынан жердин аянты туугандар 15 соток. Документтер боюнча кызыл китеби, техпаспорту, бардык документтери бар. Жана мынакей бул көчөсү оң тарабында мындай дарактар, сол тарабында катардан үйлөр болот туугандар. Так, дагы эмне маалыматы? Жолдор орто кеңдикте, электр энергиясы бар, суусу бар. Так, суусу бар и газ, природный газ келген, киргизип алуу керек. Так, андан ары канализациянын суусу, душтун менин суулары септикке куюлат, өзүнүн септиги бар экен. Жана бул үйүбүздүн кире бериши бул жакта оңго ник болгон үйүбүз. Стенасы кызыл кирпич бышкан. Жана ал тарабында мынакей көп эле машина баткандай жер, стяжка болгон. Оң тарабында дагы мындай бош жер, азыркы учурда бактар, слива, алма. И бул жеринде бирөөсүндө көмүркана, бирөөсүндө отун канасы экен. Так, мынакей эскалаттан болгон. Андан ары дагы эмне маалыматы? Бул үйүбүздүн түштүк тарабынан көрүнүшү туугандар. Так, жана бул жакта кенден дагы бош жер бар экен. Бул жерде малина эгилген. Азыркы учурда бир аз жыйнап оруп салган учур экен. Анан эмки жыл кайра эле малина чыгат дейт бул жагына туугандар. Өрүк багы. И бул жакта толук бүт элек кухня, летний кухня, очокананын жайы дейсиң, пескалык менен салынган. Ал жагында мал сарайга карашат алынган жер. Алда толук бүт эле экен, ошо стенасы көтөрүлгөн туугандар мал сарайдын. Анан жыгаштары деле, темирлери даяр жапканга. Так, андан ары бул үйдүн чыгыш тарабынан көрүнүшү, жана ошондой мына чыгыш тарабында мондай навес, ылдый тарабы стяжка болгон. Бул жагында отоплениянын котел жайгашкан бөлмө, бир склад жана баня туугандар. Бул жагында катардан 2 очок. Так, андан ары сиздерге үйдүн ички тарабын көргөзөйүн, андан соң коросун ачып калган маалыматтарды бир чекеден берем туугандар. Бул мынакей кире бериш, прихожка, түштүк тарабынан дерезе. Андан ары оң тарапка жүрсөк коридор. Бул коридордон калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Так, коридор. Оң тарапта 2 бөлмө кире алабыз, сол тараптан дагы 2 бөлмөгө түз өтсөк, бул жерде бир балдар бөлмөсү. Оң тарапта 2 бөлмө биринчи болуп көргөзөйүн. Чыгыш тарабынан пластик терезе, түштүк тарабынан терезе, отоплениянын батареялары, полдор жыгач жана сол тарапта бир спальный бөлмө. Мынакей. Андан ары түз өткөндө балдар бөлмөсү. Мынакей. Түндүк тарабынан терезе орнотулган. И бул жагында туугандар бир бөлмө. Түштүк тарабынан, батыш тарабынан терезе орнотулуптур. Полдор жагачтан болгон пол. И бул мынакей эң эле акыркы бөлмөсү үйүбүздүн туугандар. Мынакей. Батыш тарабынан терезе орнотулган. И көрүп тургансыздардай ремонт туугандар. Мынакей. Мен кара сатылуучу үйдүн короосунда туугандар. Эми андан ары бул жакта айта кетчү нерсе, погреб бар экен туугандар. Чек араларды көрүп турасыздар, мынакей байкалып эле турат. Кызыл китеп бар. 15 соток болгон жер участогу жана мынакей 12 он болгон үйүбүз. Бул жакта очоканасы. Так. Ары. Отоплениянын котелу жайгашкан бөлмө. Көмүр менен жылыткан котел үйдө жылытат. Жана ошол газдын трубасы мынакей бул жерге чейин келген. Ошол жактан киргизип алсаңыздар болот туугандар. И андан ары мынакей бул жерде очоканага же болсо дагы бир башка не помещение керек болсо склад кыласыздар, ошондой стенасы көтөрүлгөн помещение. Андан кийин мал сарай үчүн рашат салынган мондай стенасы көтөрүлгөн жайы. И мынакей
ички тарабында жыгачтары, темирлери даяр. Ошонун крышасын жасаңыздар болот. Так, эң эле чыгыш чек арасы мына. Бул жерге чейин болуп калат туугандар. Узунбурга чейин болуп калат. Бирок шабдалы бактары, үйдүн тыштарына жатканы. Бул жерде мына кечек арада дагы слива бактары деле бар экен туугандар. Так, бул үйдүн баасы $38,000 сураттыр үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин мен экранга ээси телдеп калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул ээсине чоң жардам берген болосуздар туугандар.